Акылбек Жапаровдун агасы отдел кадр бүт кадастрдын начальниги жокко чыгарганды туура деп атышат. Бир эле киши тейлет кошкор, сиз деле билесиз. Мына кызыл китеп, жашыл китеп, келишим эчтекесин аткарган жок да булар. Жулуп эле алды го. Бандиттерден жаман болуп атат го. Урматтуу Камчыбек, мына Абыкеев дегениңер азыр Ошто губернатор, мэр город болуп жүрөт. Урматтуу Садыр Нургозоевич, соттордо коррупция, эл жардам бергиле дейсиңер. Жардам бермектен Кочкордун ичинде коррупциясын бирден финансы, бирден ремонтун текшерсеңер эл таап берет. Кудайга гана койдум, угуп турасыңар, падышалар, угуп турасың мына. Кетсем кечирип койгула, күйдүм. Бара турган жерим калбай калды. Мен Кенжеконов Талайбек. Кочкор районунун Аккай айыл өкмөтүнүн Жаңы Жол айылынын тургуну болом. Мен бул жерди, бул кызыл китепти алдым элем. Бул жерди 2005 жылы Калчаев Талант Аккай айыл өкмөтүнүн чечими менен алдым элем. Өздөштүрүүгө деп айылдан тышкары мусор төгүлүп, автобазанын ар жагында жаткан жаман талааны өздөштүрүүгө деп 80 соту жерди алып, өздөштүрүп, түстөп аңдөңдөрдү. 5 жыл калып, 5 жылда бүтпөй калып, ал жерде үй салып, түстөп бүтпөй калып, ал жерге көптөгөн каражатты жумшап, 5 жылда бүтпөй калып, кайра 11 жылы атайын келишим түзүлүп, кайра кадастр айыл өкмөтү менен келишим түзүлүп, 7 жылдан кийин менчикке чыгарып беребиз деп, өздөштүрүп бүтсөң деп, аңдөң мусордун баарын тазалап, жазасаң, өздөштүрсөң, менчикке чыгасың деп, госрегистрден каттоодон өтүп, ушул келишим түзүп алдык элек. Анан алып 18-19 жыл болгондо мени подстава кылышып, Аженге Газпром заправкасына алып барып коюшуп, сен берип койдуң Газпром заправкасына деп, жеримди алабыз деп, ошол жерден жеримди алып коюшту эле. Мен сотко берип, ал жерден соттон утуп алдым элем. Менин паспортум менен башка бирөөлөр кол коюп алышты эле. Анан кайра жерди алайын десем, алар бул жер жайытка кирип калды, бул жайыт менчикке берилбейт дегенден 20-жылы сот болуп бүтүп калып, акимчиликке арыз жазып, айыл өкмөткө арыз жазып, жайыт болсо да узартып бергиле, туристтик жай куруу үчүн туристтик жай кылып эме кылганга дегенде такыр уруксаат беришпей, жайыт жери болбойт деп. Анан как раз мына бул бийлик келип, Садыр Жапаров келгенден кийин жанагы 15-20 балдан ашпагандарды трансформация кылгыла деген мыйзам чыкты деп, меники 15 балл деп турган болчу. Ошо менен акимчиликке арыз жазып, трансформация кылып бергиле деп. Ал акимчилик трансформация кылабыз деп комиссия түзүп, комиссия барып барган жеринен а жер прочий эле жөн эле жайыт эмес жер болуп калып, анан ушул кызыл китепти 22-жылы азарак кылып госрегистр берди эле. Ал госрегистрден алып, мен алайын десем алгандан кийин алар кызыл китепти көрсөтүп коюшуп бербей, мени 3 ай кармашты, себине салып коюп. Мун кызыл китептин ал жердин баасын билесиңби, 1 жылкы болот. Балдардын иштегени бир 15 000 болот. Тияк бияк дешкенден мен бере албай, начальник Азаркуловго бир кой алып келип бердим элем. Өзүм бирөөнүн малын багып чабан болуп иштейт элем. Жайдын күнү бир кой алып келип берсем, мунун болбойт. 1 жылкы таап, анан 15 000 сом таап деп кайра бербей, ошол жерде улам-улам көрсөтүп туруп алгандан прокуратурага, тияк бияктарга барайын деп барсам, прокуратурага барып арыз жазып, анан прокуратурада кое отурем, ойлонуп келчи. Тияк бияк дегенден эртеси кеч болуп калгандан чыгып кетсем, арызга кол койбой, регистрация кылбай. Кечинде эле кайра Азаркулов чалып, каякта жүрүп атасың, такыр китебиңди бербей коем, токтоткунуң деп бумага айткенден токтоп. Анан айла жок, 1-2 айдан кийин келсем, кызыл китеп акча таба албай жүрсөм, ошол жанагы жазаткан бала, Эмил деген балага көстөштүрүп, мына бул балага алып келесиң, ушуга 100 000 бересиң, 15 000 өзүнчө бересиң, анан аласың деген да китепти. Анан бир күнү чалгандан өзүнө барсам, чөп жаап, айылында жүрүптүр. Барсам, түштөн кийин кел, 100 000 даярдап, 115 000 даярдап келип китебиңди ал. Тияк бияка айтып, арстанчы болсоң бакшы эле жоготуп коем дегенден, мен соттун баары, прокуратуранын баары биздин колдо дегенден, адвокаттарга ар кайсыга келип айтып эле берип майлап коюп ала бер, булардын тарифи ошондой дегенден, бирөөлөрдөн карыз алып 100 000, 115 000 сом алып келип, эшиктен туруп окошкасына чакырып, тиги айткан баласы чыгып, жоолугуп, акчамды бердим элем. 100 000 майлаганың болот тияка.
15 миңи ошол жердеги регистрация кылган балдар тияк бияк деп ошентип алышкан. Бергем. Берип мына ушул кызыл китепти алып кеткем 22-жылы. Ошондо бул кызыл китепти алып кетип эле август айында алсам, күздө ошол көз регистрди текшерүүлөр келип текшерип атса 28-январда ошол менин каттоомдо турган кызыл китепти каттабай ошол жерде актай калганбы же жазылып турганбы ошол жерге келип бул эмне турат деп комиссиялар айтканда алар мага келип китебиңди каттатып кетиңиз тияк бияк дегенде мен ошондо катталбай катталып турабы десем катталып турат дешкен. Кайра келсем катталып турат деп каттоодогу бала айткан. Кайра кетип калган. Бирок 2023-жылы келген аким Омошов аким, Кочкор район акими. Бул жерим өзү 6 апрелде токтом чыгарып, ал жер эч кимдики эмес, бош жаткан жер деп менин үстүмөн кызыл китеп алышып, кызыл китеп чыгарып, айыл өкмөткө алып, айыл өкмөттөн башка автобазанын бир балага беришип, ошол жерден эле 10 күнү купили продажа кылып 900 миңге сатып ийиптир. Аны билбей аким мени чакыртып алып, сен жериңди сатып ийдик тигидөө эч нерсе айтпастан, сен жериң мектеп курганга керек болуп атат, автобазадагы жерди 40 сотыйды алып, Сорок элет мектебиң курат элек. Ошого 3-4 жерди көрсөтсөк, менчик турган айыл өкмөтүнүн жерлерин көрсөтсөк болбой, ушул жерди сенин жериңди көрсөтүп, ушул жерди берсеңер, мен 40 сотыйымды берем деп менин жеримди көрсөтүп туруп алышты. Айыл өкмөт айыл башыдан, айыл өкмөттөн мени чакыртып, кабинетине алып келип, баары чогулуп алып сүйлөшүп, сага башка жерден 40 сотыйды берелик, 30 сотыйыңа чечим чыгарып берелик, 40 сотыйды аркы Семизбелден трансформация болуп атат, ошол жактан берелик дегенде мен ооз эки түрдө гана макул болгом. Макул, эми мектеп үчүн, эл үчүн болсо макул, анда 40 сотыйды берелик, мектеп тияка куруло берсин, мага башка жерде берсеңер мейли деп мен жайлоого гана мал бакканы кетип калгам. Май болуп, апрель болуп, мал алып. Анан жайдын күнү күзүндө августтарда келсем эле ошол жердеги эле юристтери, акимчиликтин юристтери, айыл өкмөтүнүн юристтери айтып калды. Сен жериңди уже кызыл китеп үстүнөн кызыл китеп берип, жокко чыгарып, регистрациядан өчүртүп, айтичниктерди алып келип өчүртүп, такыр тазалап салышты. Акимге барып сурап сүйлөштүп, акимге келсек жер беребиз, юристи Миргүл жер беребиз дебедик беле, сүйлөшпөдүк беле деп дагы жерлерин көрсөтүп, көрсөткөндөн бери жактан ошондо угуп калдым. Угуп калып анан кадастрга келип, менин жеримди эмнеге каттоодон чыгарып салдыңар тияк бияк десем, такыр эчтеке көрсөтпөй айтпай коюшту. Анан Бишкекке келип, Бишкектеги көз регистринин эмесинен арыз жазып, эметсем ошол жерден башка кишинин фамилиясы чыгып калды. Анан башка кишинин фамилиясы чыгып калганда мен барып акимге айтып, аким ошол жерде Калчаев Талант деген Акылбек Жапаровдун агасы бар болчу. Ошолдун чечими мына Калчаев Талант депчи. Анан ошонун чечими, артында мына регистрациясынын печати, бүт бар колдору баары бар болчу. Анан Калчаевга бардым. Бул эмне кылганыңар? Сиз деле мына билесиз, менин жерим экенин канча жылдан бери соттошуп жүрүп атабыз. Жайыт деп мени алдап келип атасыңар. Жайыт эмес турбайбы? Тигүү десем, мыйзам чечет, ал жериңди сат дегенде эле сатып салсаң болмок деп, баары тең эле сат деп. Бул азыркы алган баладагы 18-жылы, 20-жылы деле 2-3 жолу келишкен сат деп. Даже контейнерлерин түшүрүп, ал жерден мен барып алып чечимди көрсөтүп, китептеримди көрсөтүп, кайра кетиргем. Кайра сотко барсам, ушинтип жогорку сотко чейин келсем, мына Камчыбек Кызышаев айткандай жанагы 20 квартира алып алган, кармалган сот ошол чечип койду эле жайыт деп. А бирок бу жерде мына көз регистр тияк бирок мага келсем эле бу жер теперь мага жайыт деп берет, а тигилерге болсо эле простой, прочий эле жер экен. Мага такыр мыйзам берген жок, мага бергилери келбей, мен канча 900 миң сомго каражат жумшап кетирген чыгым бүт бар мына документтерде турат. Канча кетиргеним, канча эме кылган, суд мекиси дайындашты, соттон сот кылып атышат, эзип бүтүштү. Буларында такыр калыштык жок. Почти что рекетте эле тартып алышты да жеримде. Беребиз деген жерлерин да калдады. Мына телефонумда запистер турат, чогулуштар турат адвокат менен. Сотто да турат, сотту токтотуп, мына бүтүрүп келебиз, жерин беребиз, башка жер беребиз, сүйлөшкөнбүз деп. Анысын да беришкен жок, эчтеке кылышкан жок. Эң аягында биринчи соттон утуп чыктым, такыр туура эмес деп. Адвокатым бар ал жерден такап ар бир мыйзамды айтып, кызыл китепти эмне бердиби, колуңардан кол койдурдубу,
кандай бул печетти кандай басылды, кандай эметтиңер деп бүт мыйзамдуу түрүндө айтып эле баары жеңилип соттон утуп чыккан. Облус сотко келгенде омошуп чүй жакка кетип калды. Ошол жерде мына Калчаев Таланттын кийлигишүүсү менен областтын сотуна барып сүйлөшүп коем, коркпогула, жазгыла деп именно 30 күн бүтүп 30-чу күнү зам акимге жаздырып барып туруп сотко, даже мен жалдап койгон адвокатым 3 жолу сот болсо 3 жолу сотко тең барган жок. Мурда соттошуп аткандагы адвокатым дагы биринчи соттон Кочкордон утуп, экинчи сотторго такыр барган эмес. Булар рекеттей эле. Камчыбек Кылычбаевич бир барганы мени коркутуп коюп атышабы, же эмне кылып атышат билбейм. Булар ушундай кантип мына айыл өкмөткө барсам дагы, юристтерине барсам дагы, администрация миргүлдөргө барсак, байке биздин кантип алып жетет. Сиз эмес мына сотторунда ал жетпейт, көрөсүз деген. Мына сотторунда ал жетпей, мына жогорку сотко келсем дагы эчтекени сурабастан эле окуп койду. Областын сотунда болгону бул китепти бир кадастрдын начальниги жокко чыгарганды туура деп атышат. Бул кызыл китепти сот гана жокко чыгарат деп турат. Муну кадастрдын начальниги өзү гана жокко чыгарып койду. Адвокат айтып атат, кызыл китепти эгер баштапкы чечим жокко чыкса, андан кийин чыгарса болот экен. Бул чечим жокко чыккан жок. Бул 2005-жылы алынган чечимдер мына турат. Калчаев Талант деген мына өзү Кочкор айыл өкмөтү еще бул жерди алып атканда Кочкор айыл өкмөтүн өткөрүп атышат. Биз Аккая айыл өкмөтүнүн жеринде болчумун. Центрда туруп башка айылдын эле жерин алып атышат. Сат деген бала бербесең баары бир алам деген. Азаркулттагы сат деген сатпай койдум эле 100 миң дегенде мен 100 миң сом кенсем $100 миң сатышыптыр. Мына биринчи соттон утулганда акча талашып өлүп кала жашташты. Мына бүт документтери турат. 30 сотуйду берип аткан жеринен баары отказ кылышты. 28-inde баары отказ кылып, 40 сотуйду берип аткан жеринен акча бөлүшө албай отказ кылышып, ошонун баарын эч кандай соттор караган жок. Эмелери ойнойбу, билбейм, кандай кыларын өзүм деле билбей калдым. Ошо мен оорулуу болуп баратам, буту колуңуз. Мына могу жерде бүт кагаздарым турат. УКМКга барып мына Камчыбек Кылычбаев биринчи сот бүткөндө да барып өзүңүзгө арыз жазган. Мына катың турат. Жолугушайын, айтып берейин, бетин ачып берейин. Кочкордогу коррупция эмес. Бир эле киши элет Кочкор, сиз деле билесиз. СМБнын баары билет. Бул жердеги бир эле киши эле, бир эле кишинин жазап аткан отдел кадр бүт жумушчун алып Кочкордун 80% начальниктерин өзү орноштуруп өзү кылат. Калчаев Талант, Акылбек Жапаровдун агасы. Эми мына эмне кыламын? Жөн эле тартып алышты, сатпасаң мына эчтеке жок деп. 30 сотуй берели, 40 сотуй берели деп аткан мына СМБга жазып коюм деп, аны да бербей коюшту, арызданасың деп. Сотко арыздан менен бир жака арыздансаң эчтекеңди калбай туруп, эчтекең жок каласың деп жок кылышты. Ушундай да закон болобу? Мыйзам баарыбызга бирдей да. Мына азыр да жазып келдим мына СМБга. Мына сотко да жазып келип атам жогорку төрөсүнө. Бир кагазды карашкан жок, бир кагазды. Бир гана каттоодо жок деп эле алып атышат. Бул жерде мына бул жерде кагаздарды көрсөңүздөр, Азаркулов каттоодо турат, ар бир сотто юристтер каттоодо турат, катталган коддору берилип, мына жашыл китепте да мына коддору туруп атат. Мына Абыкеев дегениңер азыр Ошто губернатор, мэр город болуп жүрөт. Ал жерде эле жайыт дешет, канча эмгегим кетти. Мына ал жердин турган турпаты могу болчу, мына сүрөттөрүндө эле көрсөтөйүн. Ошол убакта айтсак сүрөткө тартып кой, кийин мына канча чыгым болдум. Анан суд биз дайындашып, бир жерге 5 КАМАЗ төгүп коюшуп, анан эметип атат деп да чыдап чыгышты. Суд бергенде мына ал жерге 900 миң. Булардын сатып ийген акчасы менин суу чыгарган, свет, анын бери жасаган эмес, жөн эле түздөгөнүмө 900 миң сом кетти деп алар. Еще алар суд сүйлөшкөндөн кийин ошондой чыгарды. Анан булар 900 миңге сатып ийдик деп. Ушул кишинин эмгегин билбей карапайым калк, мына жалгыз балам бар эле, мына бул жерде слесарь машинаңды окуткун окуп, лицейлерди окуп, мына көрүнгөн карейдин астында мына дордойдо иштеп жүрөт. Үйгө барганда бир жеңге окат кылак дедик. Мунун баарын тартып алып, бир жеңге арыздансаң, бүт күбөлөрү, бүт эмелери бар. Мына урматтуу Камчыбек Кылычбаевич, бүт дело мына сот, булар адвокаттан да коркпойт, Кудайдан да коркпойт экен. Бирок мына орозонун күнү мен айтып атканым, күйгөнүмөн айтып атам. Кудайга гана койдум, угуп турасыңар, падышалар, угуп турасың мына Камчыбек Кылычбаевич. Урматтуу Садыр Нуркозоевич, соттордо коррупция, эл жардам бергиле дейсиңер. Жардам бермектен Кочкордун ичинде коррупциясын бирден финансы, бирден ремонтун текшерсеңер, эл таап берет. Бирок коркуп турушат да, коркок жок, мыйзам менен жашайбыз, мыйзамды орнотобуз дедиңер эле. Мына кызыл китеп, жашыл китеп, келишим эчтекесин аткарган жок да булар, жулуп эле алды го.
Бандиттерден жаман болуп атат го. Урматтуу Камчыбек Кызышаевич, мени бир кабыл алып койсоңуз болот эле. Ошол жерден айтчу сөздөрүн бүт толтура эле. Мына бүт документи турат. Бүт. Эмне кылып атат? Азыр ал жерде деген мусор кылып атат мына. Мына 20-жылы сотто жүрсөм, ал жерге мусор төгүп туруп талкалашкан. Азыр кайра утуп алдык деп түп-түз турган жериме кайра мусордун баарын төгүп атышат. Ошол болобу? Ушундайда басмырлаган болобу? Ал жерде дагы алган киши жогорку кеңештиндеги эменин өкүл баласы. Ана мен жогорку кеңештегин өкүл баласына, Акылбек Жакпаровдун агасына, акимге, кадастрдын начальнигин күйөө каласы тияка мен ушуларга алым жетеби? Ошолор мен сөзүмдү сүйлөйбү? Акыйкат керек, мыйзамдуулукту орнотолун дейбиз, Камчыбек Кызышаевич. Мына акыйкат ушул. Мен деле бул жерде 2 метр жерге кетермин, бирок Кудай карап турат. Мен ошол Садыр Жапаров деле өз алсак алабыз. Алганда хадисте айтылган андан ашырбайбыз деген. Мен силерден ашырмак турмак өч да албайм. Сүйлөп да койбойм буларга. Кудайга гана койдум, Кудайга. Сиз угуп туруп акыйкаттыкты орнотуп, бир ооз. Сиз ишенсеңиз, Камчыбек Кызышаевич, бир эле юристиңизди, калыс эле юристиңизге бир текшерип көрүңүзчү. Бул жердеги соттун баары кырып кетет. Жана районный сотко, мына соттун кагазында турат. Аким, юристтери бүт өзү катышкан. Мына ошол сот бала Хусенов дейби, кыйын бала экен. Бүт законду таяп айтты эле, бери жактагылар бүт акчага алданган эмеби, же коркок, же илими жокпу, билими жокпу билбеймин. Бүт бир эле юристиңиз менен текшерип көрүңүз, болду, мен сизден эчтеке талашпайм. Камчыбек Кызышаевич, бир эле өзүңүз текшерип көрүп, бир эле каратып көрүңүз. Меники туура эмес десе, туура эмес деп эле басып кетейин. Туура десе, туура деп берейин. Күйүп атам, күйгүчтүү булар. Баспай калдым, мына 20 жыл, 2005-тен 20 жылдан бери мына жүрөм ушул жер. Же бир сатып алып, же болбосо жазабай койгон жер болсо бир жөн. Бүт мына жөн эле жайыт деп 2018-жылы келишим бүткөндө эле менчикке чыгып жүрдү экен да. А жерди жайыт деп ошондо эле көстөрү түшүп жазап койгондон кийин түстөп момундай жерди жазап түстөп оңдоп койгондон кийин карачы буларды. Заправка салат элек, сауна салат элек, тигини салат элек деп бүт ошол жерде даяр кузгундар. Балекетинде алгыла эчтекеге тойбогон иттер, ушуга деле жыргабайсыңар. Ушулар ушинтип тартып алыш болобу? Адамды гана күйгүзүштү, мен буларды кандай гана, мына сизге гана Камчыбек Кызышаевич, сиз гана бир калыстык кылып бериңиз мына. 2 жолу арыз жаздым өзүңүзгө кабыл ал деп. Бир да кабыл алган жок. Мына бүгүн соттун төрагасына Медетбекке жазып, 2-чи жолу жазып келди, мени кабыл алып коюңуз деп. Бир эле кагаздарымды көрүп койгула. Туура эмес, сиздики туура эмес байка. Алды сиздики, жере сиздики эмес экенсиңер эле мен басып кетейин. Кудайга гана койдум. Алым жетпээрин билем. Меники качып кетсем кечирип койгула, күйдүм. Бара турган жерим калбай калды.